больницага барсаң, баары эле акча. Баары эле акча, чөнтөң кагылат да жөн элечи. Өмүр бою ден соолугубузду бузганга иштейт экенбиз да. Онкология оорулардын негизи 100% причинасы жок болот, булардын себеби жок болот. 11 саатка созулган операцияда сиз тыным аласызбы? Кандай болот? Атайын ашказандан кызыл өңгөч жасап, анан өзүнүн күйүп кеткен кызыл өңгөчүн жасап, анан ошо кызыл өңгөчүн ордуна келтирип, мындай айтканда, жаңы органды трансплантация кылып, анан ошондон кийин тамак ичип, азыркыга чейин бүрсө жакшы жүрөт. Саламатсыздарбы, Эркин Төлгесин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин маек сиздерге кызыктуу болот деп ойлойм, анткени ден соолук темасында болмокчу. Коногубуз медициналык академиянын клиникасынын хирургия бөлүм башчысы, онколог хирург Бакыт Токтогазиев. Саламатсызбы, Бакыт? Саламатсызбы. Келип сиз. Рахмат чоң. Мен сиз жөнүндө мындан 1 жыл мурда укканмын. Сиз баш болгон, ошо сиздин дагы башка врачтар, сиз баш болуп деген. Кыргызстанда уникалдуу операция жасагансыздар, 11 саатка созулган, Ооба. Бир кыздын кызыл өңгөчүн алмаштыргансыздар. Ооба. Ушул операция жөнүндө айтып берсеңиз кандай болду? Ошол кыз баягы кыз негизи кыз кишилер бул ошол эмоцияга көп берилет да. Анан ошол себептен күйөөсү жолдошу менен экөө урушуп кетип, анан ошо чыр-чатактан өлөм деген максатында ошол уксус ичип алган да. Уксус ичип, бирок биз баягы врачтар айтып коебуз, мындай жашоо экиге бөлүнөт да. Уксуска чейин, уксустан кийин эки жашоо, асман жер болот да, бул себеби. Анан ошо уксус ичип, кызыл өңгөчү бүт баары күйүп, анан жабылып калган, тамак иче албай калган. Анан ошол жактан районный больницадан ага ашказанын сыртка чыгарып, анан ошо ашказандан тешик аркылуу тамак ичип жүрчү. Анан ошентип Канча убакыт ушундай бир жарым жылдай жүрдү негизичи. Жарым жыл. Анан эми кыз кишиге элге эшикке чыгат дегенде, кафеге барат, ар кайсы жерге барат, конокко барат дегенде, анан элдер обычный тамак ичип атса, тиги трубкага тамак куюп атса, эми чоң эле коркунучтуу көрүнүш да. Анан ошол себептен анан как раз биз ошол Москвадан окуу жайды бүтүрдүк, анан практика алып келип ошол жактан иштеп, анан бияка келгенде ошол кыз кайрылып калды как раз. Анан операцияны чечип, ошол операцияны жасадык. Бул мини инвазивдүү жол менен жасалган операция. Бул мурдакыдай болуп кесилип, чоң разрез кылуу деген андай жок. Майда тешиктер аркылуу атайын камера менен кирип барып, анан атайын ашказандан кызыл өңгөч жасап, анан өзүнүн күйүп кеткен кызыл өңгөчүн жасап, анан ошо кызыл өңгөчүн ордуна келтирип, мындай айтканда, жаңы органды трансплантация кылып, анан ошондон кийин тамак ичип, азыркыга чейин бүрсө жакшы жүрөт. Сиз ошол бир каналдар аркылуу кирип барып, камералар менен. Анан ашказандын өзүнөн кызыл өңгөч жасадыңызбы? Ооба. Кандайча болот? Эми бул медицинанын ушул 21-кылымдын жетишкендиги да, анан атайын өзүнүн аппараттар бар, атайын инструменттер бар, ошолор менен атайын ошол кызыл ашказан негизи өзү чоң да мындайчы. Ошол ашказанды кичирейтип, анан атайын трубка жасап, ошо кызыл өңгөчкө окшошкон сымал кылып трубка жасап, ошо аппараттар аркылуу анан моюнга чейин алып барып, анан моюндан ошол кызыл өңгөч менен ашказанды чогуу бириктирип коштук да. Эми андан бери уже 1 жыл эмес, 1 жарым жыл өтүп калды, бирок андан бери 18 ушундай бейтапка операция жазылды. Акыркы жолу 5-күнү, мына өтүп кеткен 5-күнү Алматадан келип, ошол бир кыз жазатты. Ошо Алматадан да келип жазатты деп айтып атпайсызбы? Мен угуп калдым, сиз жөнүндө айтышып атканда, ошол сиз жасаган операцияны коңшу өлкөлөрдө, Борбор Азияда да жасашпайт экен, туурабы? Ооба. Биз эми ошол жайында бир чоң конференция өткөрдүк. Европадан бери ошол атайын президент, хирургдардын президенти келип, алар менен сүйлөшүп, анан ошол жерде Центральный Азияда хирургдар чогултканда, ошол Казакстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда, Туркменистанда андай операциялар жасалбайт экен. Ал ошол адис жоктуктан, аппараттар бардыгында эле бар. Себеби ашказанга, ичегилерге жасалып аткан операциялар булар. Ошонун эле бир түрү, ошого эле колдоно турчу аппараттар, бирок мындай операция негизи кызыл өңгөчтүн оорчулугун себеби бул 3 жерде жайгашкан да.
бул мойнунда, бул өпкөнүн артында, анан ичеги жакта жайгашкан да. Ошол себептен ар кантип 3 жерден кирип барып жасаган операция болгон үчүн бул мындай айтканда эми 100 дегенде мындай 10дун 10у да эң күчтүү, эң чоң операциялардын бирөөсү да. Ошол себептен 11 саатка созулган операцияда сиз тыным аласызбы? Кандай болот? Тынымсыз жок, мындай да операция жасалып атканда убакытты унутуп каласыз. Себеби бүт концентрациянын баары ошол жака кетет да. Анан баягы определенный моменттери бар, ошол маалда эле мындай баягы кичине энергия топтоп эле бир шоколад же кофе ичип алган эле убактыбыз болбосо, бир 2-3 мүнөткө элечи. А так тыныгуу жок да. 11 жарым саат. Тыныгуу жок. Тыныгуу жок. Тамак ичпей эле. Тамак ичпейбиз. Баарыңыздар жок. Ооба, бир комнатадан чыкпайбыз, баардыгыбыз ошол жерде иштейбиз. Эми биринчи очередь биз бейтап жөнүндө ойнойбуз. Эси өзүбүздү ойлогон болсок, анда анестезияда жатат деп наркы комнатага кирип шашпай тамак ичип алсак деле болмок эле негизичи. Бирок чет өлкөлөрдө андайды практика кылышат. Бирок эми баягы билбейм, биздин каныбызга сиңген эмеспи, биз кичине боорукерирээк болобуз да, анан мээримдүүрөөк. Анан ошол себептен эми кантип тыштап кое алабыз. Ошол себептен операцияны аягына чейин жеткирип, анан ошол кылганыбыз дешет. Ооба, эң негизгиси биз ооруп калганда эле дайыма айтат эмеспизби? Ден соолук эң негизгиси депчи. Биринчи байлык ден соолук деп. Азыр мына сиз ушул врач болуп иштеп атасыз. Анан онколог дагы экенсиз да. Бизде онкологиялык оорулар да аябай көбөйүп кетти да. Бирөөнүн өзүнүн себеби болот. Эмне үчүн бизде ушундай акыбал түзүлүп атат? Онкология негизи эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүн боюнча эле онкологический оорулар көбөйүп баратат жылдан жылга. Мурун жаштагы ооругандар көбүнчө эле аккан менен ооруча эле, жаш балдар, бирок андай деле кетип баратат. Себеби ашказандын залалдуу ишиги же жоон ичегинин залалдуу ишиги деле жаштарда уже пайда болуп, ошол жакта эле мындай көбөйүп калды да. Анан бул бир эле ошол бизде Кыргызстанда эмес, бүт дүйнөлүк жүзүндө эле ушундай ситуация болуп атат. Анан мунун себеби баягы биздин ошол онкология оорулардын негизи 100% причинасы жок болот, булардын себеби жок болот. Булар если ошол себепти бирөө тапкан болсо, ошо Нобелевский сыйлык алат. Бирок атайын эле чөкө теориялар бар, анан фактор рискалар бар да, мындай айткандачы. Бул фактор рискаларга бул тамак аш, тукумгу, бул аба, бул радиация болуп атканын, физический, химический составдагы кандай өзгөрүлүш болуп атат, ошолор эле гана таасир эте алат да. Ошолорду биз канцерогенез деп коебуз да. Ошо канцер деген баягы ошо залалдуу шишик дегенди түшүндүрөт. Анан ошого алып бара турчу нерселер. Анан аял кишилерде вирустар бар. Ошол вирустар кээ бир жаатын жактагы ооруларды ошол вирустар алып келет. Анан ошол себептен Кыргызстанда жакынкы 1 ай болду окшойт. 1-айдан баштап жана вирус папиллом человека дегенди вакцинация жүрүп баштады. Себеби ошо 86%, 80ден баштап 90%ке чейин ошол аялдын бир шейка матки деп коет, ошонун залалдуу шишигин алып келе турчу ошол вирус болот. Эми вакцинация алган болсо, ошол залалдуу шишик кыйла эле ылдыйлайт да. Сиз башка хирургдардан айырмаланып бычак колдонбойт экенсиз. Бычак колдонбойбуз. Биз эми бычак колдонсок да ошол микро тилүү эле болот да. Мурдакыдай эң чоң сантиметр 1,5 сантиметр болот. Мурдакыдай 30, 40, 50 мурда эми баягы тамашалап койчу, чоң хирург чоң разрез кылат депчи. Тамаша болот да, ушундай тамаша бар. Анан эми азыр дүйнө жүзүндө 98% операциялардын баардыгы ушундай лапароскопия жолу менен жазылат. Жанагы кант диабети менен ооругандарга да жакшы болсо керек менимче. Ооба. Сонун бизде эми көбүнчөсү баягы кескенге көнүп калышканда, салттык медицинада илгертен бизде кесип, анан кийин өткө операция жасап, өтүн алып, дагы башка аппендицит алып, мисалы үчүн ошондо көнүп калышкан. Анан бизде лапароскопияга ишеним жок. Анын кесепети көбүрөөк деп буга ишенбейм деген бейтаптар көп да. Анан бейтап артыкчы эми мындай, мисалы бейтап сразу эле бизге келгенде айтат, ой, лазер колдонот экенсиңер дейт да. Ушул лапароскопияны лазерди ойлошот да, мисалы туура жеткизбегендиктен. Анан ушул бул эч кандай лазер эмес. Бул обычный эле ошо только видеокамера кирет. Обычный эле инструменттер, жана ножница, зажим,
ошондой эле, просто ички анан узун болгон үчүн ошондой майда тешик аркылуу киребиз. Анан сырттан видеокамерадан көрүп турабыз, ошо менен ичинде эмне болуп атканын контролдоп турабыз. А колубуз менен тиги инструменттерди сыртынан кыймылдатып турабыз. Себеби зажимдери бар, атайын кармаган жерлери бар, сыртта турат, колубуз сыртта турат, а зажим ичине кирип барат. Себеби узун да. Ошондой. Анан элдер ойлошот, жакшы көрбөй калат, жакшы тазаланбай калат, анан онкологияны козгоп чыгат деп. Бул нерсенин бардыгы бул калп нерселер. Ичиндеги операциянын процесси ачык жасайсызбы, лапароскопический жасайсызбы, бирдей эле жазылат. Дүйнө жүзүндө Америкада, Европада башында мисалы ошол СНГда деле ишенбей көп хирургдар келген. Себеби бул шарлатанство, бул онкологияда клеткаларды калтырып коет, бул радикальный операция кылынбайт деп. Себеби анан ушинтип атып, анан чоң исследованиялар болгон. Миллион деген калпты эки ачык операция менен лапароскопия жол менен экөөнү онкологияда 5-летняя выживаемость деп коет. 5 жыл жашагандын эсептеп турабыз да, ошондойчу. Мисалы операция же лечение өткөндөн 5 жыл убакытта карап турушубуз керек. Ошону карап турганда эч кандай өзгөрүш болгон эмес. Операция лапароскопический жазылабы же открытый жазылабы, онкологический тараптан, хирургия тараптан эч кандай коркунучтуу жок. Лапароскопия наоборот биздин көзүбүзгө караганда 10 эсе чоңойтуп берет, жакшы көрсөтүп берет. Ошол себептен наоборот лапароскопия менен жасаган максимально эффективнуураак болот да. Анан минустары негизи жанагындай инфаркт миокарда, жана ичегиде полностью ириңдеп кеткен, определенный эле бир 2% случайда эле ушул операцияны кылганга болбойт. Анан жанагы кесарево сечение ушундайларды эле жасаганга болбойт. А так бүт 98% бүт операциялардын баары ушундай жол менен жасалса болот. Бул биринчи очередь бейтапка жеңил болот. Операциянын разрез кичинекей болот. Бул косметический да эффект болот. Экинчи себепте реабилитациясы да бат болот. Үчүнчү себептен бул спаечный процесс болбойт ичегиде. Анан онкологический больнойлорго реабилитация эртерээк керек да. Себеби эрте реабилитация болуп, эрте химиотерапия баштаса, ошончо эффект болот да. Биздин калктын ден соолугу кандай азыр? Аябай эле начар. Себеби мисалы биздики болбой баратканда эле уже келишет да, негизи көбүнчө элечи. Мындай редкость, мындай аябай эле аз адамдарда бир 5-10% адамдар ошентип мындай алдын ала келип текшерилип, мындай экен, тигиндей экен деп ушинтип келбесе эле, даже мындай Турцияда профессорлор менен сүйлөшүп калабыз. Кыргызстандан келди деген бейтап, анда тяжелая операция или тяжелый случай болот да, всегда деп айтышат экен аларчы. Кыргызстандан келди деген болду экен, ушундай экен да. Алар да билишет экен да ушуну. Эмне үчүн билесизби? Өзүбүзгө кайдыгер караганда. Каржы жагынан да деп ойлойм мен. Себеп дегенде азыр больницага барсаң, баары эле акча. Баары эле акча, чөнтөң кагылат да жөн элечи. Айрыкча мына лабораториялар, изилдөө жактары, мисалы үчүн томографиялар, УЗИлер, ушулар эле тек дарыланганга чейин эле акчаңды калктырып берет. Мындай карайм менчи. Мисалы, если адам киши алдын ала ошо леченияга жеткизбей караган болсо, анда алардын да кереги жок болот. Например, любой поликлиникага барасыз, любой АДОго барасыз, мисалы районный там эмелерге барсаңыз, аякта хоть анализ тапшырсаңыз да ОМС аркылуу определенный анализ, определенный обследованиялар бекер или мындай минимальный эле төлөйсүз да. Ошону эрте заранее өтүп, заранее ошолорду өтүп турсаңыздар, андай деле чоң сумма кетпейт. Себеби мисалы мындайда биз өмүр бою ден соолуктан аябайбыз. Башка эчтекеге аябайбыз. Эң мисалы кымбат машина алышыбыз керек, кымбат үй салышыбыз керек, кымбат кийим алышыбыз керек. Ден соолукка келгенде адам сарамчылык болуп калат. Анан мисалы мен бардык эле бейтапка ушинтип айтам. Анан мындайда биз өмүр бою ден соолугубузду бусканга иштейткенбиз да. Мисалы жаштан баштап жаанталашып, ошол эчтеке жок калгансып, же көп кишилер айтат, бардык акчаны таба албайсың деп коет да. Анан ошол себептен ошол өмүр бою ошол ден соолукту өлтүрөйүн деп өмүр бою иштейбиз.
50гө чыккандан кийин ден соолук болбой калганда баягы чогулткан акчанын баарын кайра ошо ден соолукка салабыз да. Ана просто ошол кээ бирде токтоп өзүңө мына мен токтойм, обследование кылам, өзүмө карайм деп хотя бы бир 3 жылда же 5 жылда бир жакшы бир обследование кылса деле, мисалы бир жакшы обследование бир 10 000 сомдой примерно баасы кетет. Бирок ал 10 000 сомду 2-3 жолу кафеге барып түгөтүп коебуз да. Анан ошол себептен бунун баардыгы бул эме баягы өзүбүздү алдагандын себеби. Хирургияда ырым-жырымдар болобу? Хирургияда ырым-жырымдар мисалы мен ошол динге кичине жакын болгон адам үчүн мен ошол операциянын баштардын астында ушул бисмилла деп баштап ушинтип эметип турам. Себеби биз себепчил адамдарбыз. Биздин үстүбүздө Кудай таалам турат да. Анан ошонун ортосунда тургандан кийин биз ошол себепчил катары биз келгенден кийин ошол үстүбүздө турган менен колдонуп ушуну бирдемке кылышыбыз керек да. Колубуздан келген. Антип сураганын бир себеби бар да. Мен журналист катары дайыма хирургдарга, айрыкча хирургдарга, кардиохирургдарга айтамын. Эгер мен врач болсом, дин адамы да болмокмун депчи. Эмне себептен? Себептен адамдын түзүлүшү, айрыкча жүрөк, ички түзүлүшү бул уникальный нерсе. Уникальный нерсе. Алардын иштеши, бардык кан айлануу системалары, башка системалардын иштеши бар. Көздүн эле көрүүсү, угуусу, тамак сиңирүү кандай уникальный система турабы. Ошон үчүн мен айтам, бул мен ошондо хирург болсом, дин адамы болот элем деп, дайыма хирургдарга суроо берем да, сиз динге кандай көз караштасыз? Ошол себеби, мисалы, жаратканыбыздын ушунчалык уникально мындай жаратканыбызды ошого шүгүр дейбиз да. Ошонун баардыгын көрүп турупчу. Анан адамдын түзүлүшү. Себеби кандай деген аппаратты көрбөй атабыз, кандай деген роботту көрбөй атабыз. Себеби Москвада жүргөндө робот менен да операция жасап калдык. Сиз Москвадан окууну бүтүп келгенсиз. Анан ошондо көргөндө мисалы адамдын көзүнө ошол сиз эле айтып атасыз, көзүнө жете турчу аппарат көрүп көрүлөтүн да, мисалычы. Канчалык ошончолук мисалы кечинде башка клеткалар иштейт, жарыкта жүргөндө кандай клеткалар иштейт, ошол кандай түзүлгөнүн эми көрүп ошол Кудайдын ушундай бир жараткандыгына ошо мындай адамдын жараны таң калам да. Ошо. Мен да таң калып бүтпөйм негизи. Анан өзүңүз жаш экенсиз, ушунча операциялар жасады деп угуп жүргөм. Бирок азыр сиз менен жолукканда сиз аябай жаш экенсиз, жаш эле жигит экенсиз. Мен сизди ойлогом улуу депчи. Анан канча жаштасыз, кайсыл жактан окуп келгенсиз? Мен өзүм 32 жаштамын. Ошол биринчи Кыргыз медициналык академияны бүткөм. Андан кийин биякты бүтүп алып, Москвага барып, ошол өзүбүздүн күчүбүздү аракети менен Пирогов университетине тапшырганбыз. Ошол жака бюджетный формага тапшырып, ошол жерде хирургиясында иштедим. Чоң деген Совет Союз кезинде системаны башкарып турган атайын ошол Панцирев деген кишилер болчу. Ошонун системасына кирип, ошол жактан үйрөндүк. 2 жыл ошол жакта иштеп, анан аякта администрациясына жагып калып, ошол жерде жумушка алып калышты мени. 31-чи больницага Москвада. Анан ошол жакта иштеп, андан сырткары онкологиядагы Московский клинический научный центрдан онкологияда бүтүрүп, ошол жактан ошол чоң передовой жана лапароскопия жолу менен жасалган операцияларды үйрөндүк. Ошол Пироговдон үйрөндүк. Анан ошол жакта 3,5 жыл иштедим. 3,5 жыл иштеп, анан бул жерден мындай чакырып калышты. Ошо медакадемияга келип, ошол лапароскопия жакты өнүктүргөнгө деп, анан өзүбүз дагы мамам биякта болгон үчүн, апам биякта болгон үчүн, анан көп мындай байланыштарды карап көрүп, анан ошол бияка кайра кадам келдик. Канча жыл болду келгениңизге? Келгениме 3 жыл болду. 3 жыл болду. Анан биякта ошол Кыргызстанда эндоскопиялык ассоциация түзүп, ошол Рахат Арзбек Чоморов сен иштетип атасың, сен жүгүрүп атасың деп мени ошол жака президент кылып коюп, анан ошол Центральный Азиядагы мындай
Кыргызстанда бир чоң жүрүштөрдү кылып жатабыз буюрса. Анан ошол медакадемия аркылуу Кыргызстандын кандай гана мындай райондорунан, областтарынан келбесе, ошо медакадемия аркылуу биз лапароскопияны үйрөтүп, операцияларга киргиздирип, катыштырып, көрсөттүрүп, чоң конференцияларды өткөздүрүп, анан ушул жакта ошол өнүктүрөлү максатында анан ушул кыймылдап атабыз буюрса. Мен сизге ийгилик каалайм. Сизге, сиздин үй бүлөңүзгө, сиздин жаныңызда жүргөн командаңызга ийгилик каалайм. Рахмат чоң. Биздин калкыбыздын ден соолугу дагы жакшы болсун, ден соолук дагы каалайм, эң негизгиси. Рахмат кызыктуу маегиңиз үчүн. Чоң рахмат сиздерге да.